Жөнөкөй адамдардын мамилеси же билими же билимсиздиги бул жетекчилерден болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин жетекчилерибиз, мамлекетибиз элдин топтоп тапшырып берген мамлекеттик бюджетке өтө сабаттуу, жоопкерчиликтүү мамилесин далилдеген жок. Ошондуктан көп сын пикир айтылып атат. Ал сын пикирдин бардыгы болбосо дагы орундуу экени бул факт. Элдин пикири болгондон кийин сөзсүз түрдө арасынан орундуусу далилделет. Анан эл эгерде ошончолук акчага, өзүнүн чөнтөгүндөгү акчага, үй бүлөлүк каражатка же болбосо коомдук бюджетке сабаты жетиштүү болсо, анда жетекчилерин тартипке тарта алат эле. Ошондуктан бардыгыбыздын тең сабатсыздыгыбыз аныкталып калды. Ошондо айтсаңыз, акча деген өзү эмне жана аны кандай кабыл алышыбыз керек, ага туура мамиле жасоо үчүн? Бул абдан кеңири, терең, бул илим, акча деген илим. Бизди бул илимден миңдеген жылдардан бери жакындап келаткан, адамзат жакындап келаткан, алар менен бирге кыргыз тили аны таанып келаткан илимден акыркы 100 жылдыкта алыстатып коюшкан. 1917 жылдан баштап пролетариат диктатурасы орнотулганда кызыл террор акчаны билгендердин баарын кырып жок кылып, алыстатып, андан кийинкилерге үйрөткөнү акча бул силердин ишиңер эмес депчи. Мамлекет гана ээ болот мүлккө жана мүлккө тиешелүү ишке, жана ошол иштин натыйжасындагы акчага дагы мамлекет гана билет, мамлекет гана тейлейт деп жөнөкөй кишилерди андан алыстатып салган. Ошондуктан бардык орус тилдүү өлкөлөрдө акчаны көбүнчө эл тааныбай калган, үйрөнбөй калган. Аны иштеткенди да билбейт, сактаганды да билбейт, көбөйткөндү да билбейт. Анткени иштеткендер да камалчу, сактагандар куугунтукталчу, көбөйтөм дегендер сөзсүз түрдө жоопко тартылчу. Анткени ал классалык идеологияга карама каршы иш аракет болуп калчу. Ошентип биз акча илимин тааныбай калдык. 17 жылдан бери 90 жылга чейин. Бирок 90 жылдан мына 30 жыл өттү. Бул 30 жылда дагы биз толук үйрөнө албай аткан себебибиз биздин мамлекет курамын ээлеп турган жетекчилер ошол саясатка умтулуп элдин өкүлү болобуз деп элге ода берип, бирок элдин жоопкерчилигин өздөрүнө алары менен жоопкерчиликтүү болбой өз кызыкчылыгына иштегендер дале болсо экономика силердин ишиңер эмес деп айткан тегерегибиздеги жетекчилер эстесеңер болот. Экономиканы тим койгула, саясатты тим койгула, силер оокат менен алек болгула, саясатка кийлигишпегиле, силер экономика менен эле алек болгула деп, экономика деп баягы күнүмдүк оокатты эсептешет да. Саясатты биз чечебиз деп. Акча илими бул бардыгынын тең, мына биздин денебизде кан жүгүрсө, ошол кан менен окшоштурса болот да. Акча бүт денеде жүгүрөт да. Анан ошондуктан акча бул экономикага, саясатка, бардык нерсеге тиешеси бар. Анан акча жөнүндө эгерде сөз кылгыбыз келсе, биз көбүрөөк кыла беришибиз керек. Кээде кайталансак дагы жөнөкөй сөздөр болсо да, акчаны жөнөкөй бала кармаган акчадан баштап, үй бүлөдө акчаны эмне деп эсептейт, кандай ага мамиле түзөт жана мамлекеттик деңгээлдеги акча, каражат, каржы, бюджет деген эмне экенин үйрөнө беришибиз керек. Эң биринчи баштапкы сөзүңүздү анан дагы бир бересизби же азыр улантайынбы? Сиз акча деген эмнеден башташыбыз керек? Менин оюмча, улут акчага руханий мамилесин, баалуулук мамилесин жоготкон да. Азыр сиз тегеректеги айнына чөйрөңүздөгү адамдарга суроо берсеңиз, акча деген эмне? Акчага сыйынасызбы же акчаны жек көрөсүзбү деп. Мына ошол жерден жаңылып калганбыз да. Совет доорунда классалык көз караштан
акчаны жек көрдүргөнгө үйрөтчү. Төрөлгөн баладан баштап жек көрүш керек. Акчага мындай терс мамиле кылыш керек. Акча топтогондор бул жаман, алар жана басмачылар, алар кулактар, алар бүгүн да айтылды көпөстөр деп. Акча кармагандар бул жаман кишилер деп үйрөтүлгөн да. Анан акча кармабаган киши ошол баркталчу да. Анткени бийликке ошондой жөнөкөй, жакыр, көз каранды болгондор пайда көбүрөөк жеңил, башкарганга жеңил болчу да. Көз каранды болуп жалдырама адамдар көз каранды болуп турса, ошончолук бийликке жеңил болчу. Ошон үчүн акчасы жок адамдарды көбүрөөк көбөйткөнгө аракет кылган идеология. Акча кармаганды үйрөнгөндөрдү башында жок кылган, кийин акча кармайм дегендерди эле улам эле куугунтуктап жок кыла берчү. Өзүнүн кызматчыларынан тышкары башка кишилерди. Ошентип биз акчага мамилебиз дале олку солку. Кээ бирөөбүз ошо акча кармагандарды дале жек көргүбүз келет. Акча кармагандарды биз кандай жол менен тапканын эсептешкендин ордуна биз дегиле бай кишилерди жек көргөнгө шашабыз. Экинчи тараптан 91-жылдан бери рынок экономикасы, маркет экономиясы келгенден бери кээ бирөөлөр үйрөтөт. Анан көп кишилер алардын тренингтерине барат. Акчага сыйыныш керек. Акчаны түш көрүш керек. Эгерде акчаны элестетсең, канчалык көп акчаны элестетсең, ошончо акча колуңа түшөт деп үйрөтөт кээ бир тренерлер. Анан көп адамдар ошондой сетевой маркетинг болобу, дагы бир мындай кээ бир көпчүлүгү арасынан көпчүлүгү мындай жалган ишке түртөт да, жалган ишке үйрөтөт. Анан ошол жалган ишке умтулуп алгандар өз аракети менен тапкандан мурда бир элестетүү сыйынуу жолу менен мен ошо ийгиликке жете алам деп алданып калып, ошол акчага сыйынгандар да бар. Эми ортосунда азыр жөнөкөй эл жек көрөм дегенге да кошулбаса, сыйынам дегенге да кошулбаса, бирок акча деген эмне, акчаны кандай жол менен тапты, анан адамдарды өзүнө үлгү көргөндө, ал кайсы жолу менен, кайсы эмгеги менен, эмненин аркасынан ошол акчага жетишкенин ойлонгондун ордуна, ошол сырткы кебете кепшилин же болбосо элге тараткан, көрсөткөн акчасын үлгү көрүп, ошонун артынан ээрчип кетип атышат да. Ошон үчүн эң баштапкы сөз ооба, сиз жакшы мени жакшы сөздөн баштадыңыз. Бул акча деген эмне деген сөздү кайталай беришибиз керек. Жоом толук боло элек дагы. Анан ушул акча табуу маанилүү, бирок аны кантип колдонуу андан дагы маанилүү деп айтылат да. Ушул акча коротуу маданиятын ошо кантип калыптандырсак болот? Жалпы элге кантип калыптандырабыз? Мамлекеттик деңгээлдеби? Мен коротуу деген сөзүмдү өзүм колдонбойм. Азыр мүмкүн кээ бирөөнө түшүнүксүз же жакпаган бир ойду айтам. Дароо жакпаган. Мен коротуу деген сөздү толук бойдон аң сезими менен сыгып жоготуп мүмкүн эч качан колдонгон эместермин. Анткени короткудай ашыкча акча менен өсүп чоңойгон эмесмин. Жетишсиз шартта өсүп чоңойгондуктан мен бала кезимен үнөмдөгөндү үйрөнгөм. Андан кийин аң сезимим, билимим, тажрыйбам кошулган сайын мен жоготуу, коротуу деген сөздү өзүмө таза жолоткус сөз гана эмес, аң сезим катары кабыл алам. Анысасы келгесип, менин сөзүмдө чыгаша деген сөз көбүнчө колдонулбайт. Кандайча дебейсизби? Мен деле бир жерге барып бирдемени төлөйм да. Бирок мен төлөгөндө аны жөн эле сатып алуу нерсе эмес, жөн эле чыгаша эмес, мен сөзсүз түрдө инвестмент катары көрөм. Ал деген эмне? Мисалы кээ бирөө жөн эле сонун көрүп, жөн эле бирөөнү туурап бирдеме сатып алат. Ал жана картошканы бирөөнү окшоп, бирөөнүн аркасынан ээрчип, картошканы аргас жерге сая бербейт да. Бакты да аргас жерге сая бербейт. Картошканы өнө турган жерге гана саят. Бир картошканын ордуна 10 картошка алам деген жерден гана сайылат.
бактагы өсө турган жерге сайылат, өспөй турган жерге жөн эле бирөөнү туурап калп эле биздин кээ бир шаардык бийликтерибиз ошону кылат дечи, бирок нормалдуу адам аны кылбайт. Бакты ар кайсы жерге сая бербейбиз, өсө турган жерге, көбөйө турган жерге, өнө турган жерге саябыз. Ошондой эле акчаны дагы чыгаша деп эсептеген адам анын чыгашасы көбөйөт. Ал өндүрө албайт. Эч качан чыгаша деп ойлобойм мен инвестмент катары, жана картошка бакта мисал катары келтиргендей, өнө турган жерге гана төлөйм. Мына кофени сатып алсам эгерде, мен муну жөн эле ичиш үчүн эмес, өнө турган деген бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир же турмуш сапатын көбөйтүш керек, же менин ден соолугумду чыңаш керек, же болбосо мага энергия бериш керек. Анын аркасынан мен эгерде 5 сомго бир кофе сатып алсам, ал 5 сомдук кофенин мага берген пайдасы 6 сомдон кем болбош керек. 10 сом болсо эң жакшы, 20 сом болсо анда мен уттум. Ошентип ар бир төлөмүм инвестмент болуш керек. Жана сайган бактай, ар кайсы жерге эле сайып курата бербей, ал менин төлөгөнүм сөзсүз түрдө бактардын санын көбөйтүп түшүм бере турган жерге гана төлөшүм керек. Ошентем мен такай. Кайсы акча болбосун, мен аны сөзсүз түрдө аз акчаны тез ойлойм, чоң акчаны көбүрөөк ойлойм, анан ал өнө турган жерге гана төлөнүш керек да. Жардам берген учурда дагы, коммерциялык бизнес проект болбосо да, жардам берип атсаң да, жөн эле ошол жерден анын тиги кумга кирип кеткендей же болбосо башкаларга зыяны тийип калгыдай жардам болбош керек. Ал жардам дагы сөзсүз түрдө ошол жерден сен каалаган ниеттенген жакшылыкты көбөйтө турган жерге гана берилиш керек. Жардам катары болобу, төлөм катары болобу. Ошентип биз чыгаша деген сөздү деги эле аң сезимибизден жок кылып, көбүнчө инвестмент деген аң сезим менен жашасак, анда биз өндүргүч болобуз. Бактардын санын көбөйткөн же болбосо жанагы эккен түшүмдөрүбүздүн санын көбөйтүп алгандай аң сезимге, иш аракетке ээ боло алабыз. Ошол акчаны эмнеден үнөмдөп, эмнеден аябашыбыз керек? Ошол кийим кече, тамак аш, турмуш тиричиликке кандай колдонушубуз туура болот? Биринчи ирет жанагы башындагы сөзгө бир кайрылып коелучу. Акча деген сыйынуу же болбосо жек көрүүдөн башталат да, бул түшүнүктөн башталат, анан акчага болгон сезимден башталат. Биз мисалы узун кысканы өлчөгөндө эмне менен өлчөйбүз? Метр менен өлчөйбүз да. Биз метрди жек да көрбөйбүз, сыйынбайбыз. Оор жеңилди эмне менен өлчөйбүз? Килограмм менен өлчөйбүз, тараза менен. Таразаны сыйынбайбыз, жек көрбөйбүз да, аны менен пайдаланабыз, аны менен өлчөйбүз. Мына бүгүнкү күндө абдан актуалдуу ысык, мустак. Температура эмне менен өлчөйбүз? Термометр менен өлчөйбүз. Биз ысык температураны каалабайбыз, мустакты кээде каалайбыз, кээде мустактан коркобуз, бирок биз термометрге андай сезимибиз жок да, жек көрүү же болбосо сыйынуу. Термометр менен колдонобуз, термометр менен өлчөйбүз. Ошондой эле биз элибизге, кичинекей чагынан балдарга ошо акчага сыйынбаш керек, акчаны жек көрбөш керек, акчаны үйрөнүш керек. Жана калькуляторду үйрөнгөндөй, термометрди үйрөнгөндөй, таразаны үйрөнгөндөй, метрди үйрөнгөндөй, ага мамилебиз салкын, бирок колдонуучу ыкмабыз гана бийик болуш керек. Ошентип акча бул өлчөм, аны колдонуш керек. Анан бирок эң керектүүсү биз эмнени өлчөйбүз? Уурдалган нерсени өлчөйбүзбү? Же болбосо бирөө жаратылган нерсени өлчөйбүзбү? Мына ошол жерден биздин уурдалган нерсеге жек көрүүбүздү көбүрөөк такташыбыз керек. Анткени биздин коомчулукта бүгүн такталбай турат. Биз уурдаган нерселердин артынан ээрчип, баарыбыз сыйынып калыптырбыз. Мисалдарды мен келтирбей эле коеюн, башка программалардан айтылып аткандыр жетиштүү. Коррупция деп аталган, анан ошондой нерселер.
бирок жаратылган нерсени дагы тактай элекпиз толук бойдон. Анткени ошол жаратылган нерсени сыйынып, жаратылган нерсеге баарыбыз бурулуп, жаратылган нерсени сыйлап, урматтап, ошону жараткан нерселерди колдоп, көтөрүп, анан ошого балдарыбызды багыттасак, анда өлкөбүздө, жерибизде, элибизде жаратылган нерселер көп болот. Жаратылган нерсе деген эмне деген абдан терең маселе. Бул эгерде башкалардын мукташтыгы болгон жерге жоон чечүүчү жолун, ошол мукташтыкты жоюучу продуктту же тейлөө кызматын тапкан нерселер, ошолор жаратылган нерселер. Жана канчалык көп адамдын мукташтыгы чечилсе, ошончолук көп жаратман же жаратылган нерсе же жаратман болууга мүмкүнчүлүк. Мына мисалы менин колумда iPhone турат. Бул дүйнө жүзүндө 6 миллиард болсо, 6 миллиардтын нече миллиарды ушул iPhone'ду көтөрүп калды. Анткени баардыгыбыздын мукташтыгыбыз бар. Тез байланышка, тез маалыматка жетүүчү мүмкүнчүлүгүбүз такай чөнтөгүбүздө, жаныбызда болсун деген ушул мукташтыкты аткарган iPhone баардыгыбызга керек болуп калды. Керек болгондуктан бул жаратылган нерсе ошончо адамдын мукташтыгын чечип, ошончо пайданы жаратып, жана мунун аркасынан биз өз ыктыярыбыз менен мунун ордуна акча бергенбиз. Ошол топтолгон акча анан кийин Apple компаниясынын, iPhone'ду чыгарган Apple компаниясынын байлыгын акча менен өлчөсө болот. Мына ошол байлык, бул ошол акча, бул жөн эле өлчөм, өлчөдүк, жана ошол байлыгын эсептеп чыктык. Бирок ал байлык бул ошо канча адамзатка канча пайданы алып келди, канча нерсени жаратты, канча адамдын мукташтыгын чечти деген эсепке келет да. Ошентип биз биринчи ирет башка бирөөнүн мукташтыгына көңүл бурганды үйрөнүшүбүз керек. Экинчи, мукташтыгына чечүүчү жолдорду табуу аракетти түшүнүп жана ошого бурулушубуз керек. Жана ошол аракетибизди өлчөгөндө, акча менен өлчөгөндө, ошону позитивдүү, терс эмес позитивдүү плюс байлык деп таанып, жана ошону урматтап, ошого баардыгыбыз мамилебизди тактаганды үйрөнүшүбүз керек. Же болбосо башка бирөөнүн акысы желип, башка бирөөнүн жолу торолуп, башка бирөөдөн уурдалган нерсени биз четке какканды үйрөнүшүбүз керек. Коом катары, улут катары. Аны тактамайынча биз улут катары ушинтип адашып, чаташып, чырлашып жүрө беребиз. Ошол акчаны эмнеге иштетүү керек экенин кантип аныктайбыз? Анын өзүнүн бир кандай формуласы барбы? Формуласы жөнөкөй. Жана мындан мурдакы суроону эмнеге жумшаш керектиги дебедиңизби? Ал ошол сөздөрдүн, ушул суроолоруңуздун баарын мындай чырмалаштыра берели. Биринчи ирет адам өзү түрүү, ден соолугу чың, жана билими бийик, кайсы адамдын ден соолугу, кайсы адам өмүрүн узакка кармайт, жана адамдагы коомчулуктагы өмүрү дагы ден соолукта боло алат. Билимге толгондор. Канчалык билими тайыз болсо, ошончолук алар дүйнөдө бул аныкталган нерсе. Керек болсо жөнөкөй адамды деле алып салыштырып көргүлө, же болбосо үй бүлөлөрдү, жамааттарды, коомчулуктарды, же болбосо өлкөлөрдү. Билими тайыз өлкөлөрдө өмүрү кыска болот. Мисалы, Түндүк Кореядагы адамдар Түштүк Кореядан аз жашашат. Канча жыл айырмасы? 10 жыл. Түндүк Кореядагы адамдар ич оорулары көп, инфекция оорулары көп, бою кыска, өстөрү арык, рахит оорулары абдан массалык түрдө, анан 10 жыл кыска өмүрү сүрүшөт. Түштүк Корея болсо, ошол эле корейлер, ошол эле жер, ошол эле улут, ошол эле кан ДНКсы, бирок билимдүү болгондуктан алардын бою, денеси, ден соолугунун сакталышы жана акыры барып туруп өмүрүнүн узундугу 10 жыл узагыраак.
сапаттуу ийгиликтүү жашоого жашап калышкан. Ал ошентип аныкталган изилдөөлөрдүн аркасынан. Аны эгерде сүрөттөрдөн эле карап көрсөңөр, Түндүк Кореянын сүрөттөгүлөрү жөнөкөй адам эмес, солдаттары деле ары кичинекей бир немелер. Анан алар ошондой эл го деп ойлосоңуз, Түштүк Кореянын эли кычыраган солдаттар, кычыраган жаш кыздары, жигиттери, адамдары баары тең, бою, денеси мындай үлгүлүү, сапаттуу, сулуу, ден соолугу чың экени көрүнүп турат. Мунун баардыгы тең негизинен себептерин көп айтып келтире берсек болот, бирок түп тамырында бул билим. Ошентип билим. Билимге эгерде ден соолугуң өмүрүм узун, ден соолугум чың болсун деген адам, ал сөзсүз түрдө билимин ойлойт. Билим аркылуу акыры барып ал турмушунун сапатын жакшы кылыш үчүн эми дүйнөдө бул болгон нерсе же бирөөнүкүн уурдайт, же бирөөгө пайда келтирет. Уурдагандарды жактырбаганды эгерде үйрөнө алсак, бүгүнчө биз уурдагандарга баш ийип берип атабыз. Керек болсо мына келерки шайлоодо кыргыз эли бүт калкы 6 миллион сынактан өтөт. Урууларга баш ийип калабы? Уруулардын санын бийлигинде көбөйтүп алып өстөр аларга баш ийип береби? Же болбосо уурлардан тазаланып, ошо уурулукту чектеп, биз жаратман эл боло алабызбы деген сынактан өткөн турабыз да. Эми эң баркталган адамзаттын тандаганы жана колдогону бул башкалардын мукташтыгын таанып билип, жана ошол башкалардын мукташтыгына пайда келтирчү, чечүүчү, мукташтыгын жоюучу продуктуларды же тейлөө кызматтарды тапкан кишилерди барктайт экенбиз көбүнчө. Уурлар кайсы бир деңгээлде айтылып келип анан кийин жок болушат. Түбөлүккө аты сакталган музейлерге, адабиятта, тарыхта, мектептерде, университеттерде аттары таанылып, башкалар алардын эмгегин окуп, жана артынан бүт адамзат civilization ээрчип келаткан адамдар, бул канчалык көп адамдын мукташтыгын чече алса, ошончолук биз аларды колдойт экенбиз. Эгерде кайсы бир айылдын ичинде 10 кишиге такай нан жасап сатып, 10 кишинин же 10 үй бүлөнүн мукташтыгына, нанга мукташ болгон адамдарга нан жасап сатып берип аткан болсо, ал адам баркталат ошончолук. Ошол 10 үй бүлөнүн же болбосо ошол эмгекти көргөн адамдар тегеректен баары тең ал кишини ошончолук урматтайт. Бирок дүйнөдө 10 миллион адамдын, же болбосо 100 миллион адамдын мукташтыгын, же болбосо 1-2 миллиард адамдын мукташтыгын аткарган адамдар бар, ишканалар бар. Мисалы бүгүн күтүлөт, баардыгыбыз тең күтүп турабыз, COVID-19 вакцинасын ким табат деп. Атаандашы күчтүү болуп атат, бүт дүйнө күтүп атат. Атаандашы күчтүү, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы илимий борборлор бүгүн изденүүдө. Эми мен алдын ала айтып коеюн, ал сөзсүз түрдө демократиялык өлкөдөн чыгат. Анткени алар бүгүнкү чемпиондор. Беркилер болсо анчалык ийгиликтерге жетише албайт. Ошондуктан алдын ала эле мен ишенем, демократиялык өлкөдөн чыгат. Стэнфорд болобу, Оксфорд болобу, ошол кайсы бир Хьюстон болобу, ошол кайсы бир жерлердин борборлорунан чыгат. Анан ойлосоңуздар, кайсы ал жерде бир адам болбойт, сөзсүз бир чоң лаборатория болот, чоң ишкана болот. Ал жерде мүмкүн алдыңкы группа бир нече адамдан болушу мүмкүн, бирок негизи ал жерде ондогон, жүздөгөн адамдар иштеген ишканалар болот. Алар 6 миллиард жер планетасында жашаган 6 миллиард адамдын мукташтыгына жооп табышат да, табышат, ишенем. Тапканда биз атын атайбыз дагы, ошол кишилер 6 миллиард адамдын ушундай чоң көйгөйүн, чоң сынактан өтүп аткан учурунда чоң бир проблемасын чечкен эмгек болот да. Мына ошол нерсе үлгү. Ошол нерсе үлгү. Анан баардыгыбыз эле 6 миллиард адамдын мукташтыгын чече албасак дагы ар бирөөбүздүн колубуздан келет. 60 адамдынбы, 600 адамдынбы? Мына мисалы Марал ФМди канча киши угат орто эсеп менен?
белгисиз. Кемчилибиз да, биз өлчөбөйт экенбиз да. А өлчөбөй эмгек кылганыбыз бул ошо баягы жанагы картошканы эңип коюп, анын аркасынан канча картошка өндүрүп алабыз түшүнбөй эле иш кылгандай да. Биз аны да үйрөнүшүбүз керек да. Бул Марал ФМдин угуучулары маалыматка, билимге жана жаңы түшүнүктөргө, жаңы маданиятка умтулган угуучуларыбыз, биздин саналаштарыбыз. Анан ошол адамдардын муктаждыгына биз эмгек кылып атканыбыз, канча адамдын муктаждыгын биз сапаттуу аткара алдык, ошол өлчөм менен тааныйт элек да. Ал адамдардын саны көбөйүп атабы, биз көбүрөөк адамдардын муктаждыгына жооп таба алдыкпы, же болбосо биз сапаттуу кызмат кыла албай кайра жоготуп атабызбы? Мүмкүн башка бирөө алардын муктаждыгын аткарып тартып кеткендир. Тескери жолго тартып кеттиби, жакшы жолго тартып кеттиби, дагы чоң маселе. Ошон үчүн биз өлчөгөндө үйрөнүшүбүз керек, бирок негизинен биз адамдын, элдин муктаждыгын тааныганды жана ага жооп изденгенди табышыбыз керек, жана ошого сыйынышыбыз керек. А болбосо уурлар бизден улам уурдап кете берет. Анан башка жолго түртүп, ээрчитип кете берет. Анан ушул азыр кризис учурунда акчага кандай мамиле кылабыз жана аны кантип жайылтсак болот? Ар бир адам өзүнө жеке кандай үнөмдөй алат? Оор маселе кайсы жагынан баштаарын билбей калдым. Мындай ой жүгүртөлү. Эң биринчи жөнөкөйдөн баштайлы. Жөнөкөй бул ар бир адамдын үй бүлөдөгү болгон үй бүлөлүк каржы, үй бүлөлүк акча бюджетинен баштайлы. Ачык айталы. Муну мен гана эмес, орустар деле ачык айтып калды. Рублду кармагандар болсо аябай сак болуш керек. Рубль эң ишеничсиз каражат бүгүнкү күндө. Сом деле көп жылдан бери туруктуу, бирок этият болуш керек. Кайсы бир чектелүү көлөмдө жакынкы аралыкта колдончу каржы катары, акча катары сом туруктуу, ишеничтүү болуп келатат. Бирок мен ушу толук биздин азыр кайсы экономикалык биримдикте болуп турганыбыз жана рублга байланып турганыбыздын натыйжасында мен ушу сомдон да чочулап турам да. Дүйнөдө эң туруктуу, эң ишеничтүү, узак мөөнөттө эң ишеничтүү валюта бул доллар. Доллар пайда болгон, качан доллар ойлоп чыгарылса, 101 жыл мурда. Ошондон бери аты да өзгөрүлө элек. Өзүнүн нарк баасы инфляция болуп келатат кичинеден. Бирок бүт дүйнөдөгү валюталардын түрөөчү да. Канча дүйнөдө канча акча болбосун, баардыгынын түрөөчү доллар. Аны менен бирге, аны менен ошо туруктуулукта ишеничке ээ болуп атаандашкан, жанаша келаткан бул Улуу Британиянын паунду, фунт стерлингов. Бирок биз аны менен колдонбойбуз да, ошон үчүн бизге фунт стерлингов кызыксыз. Бирок бизде евро көп колдонулат. Евро бул атаандашкан валюта, анан еврону көп ишкерлер доллар менен евронун ортосуна бөлүп коюшат да. Эч качан бир валютада кармабаш керек, бир мүлктө кармабаш керек. Эгерде акча көбөйүп, мүлк топтолуп келатса, анда сөзсүз түрдө кеминде 3-4кө бөлүп коюш керек. Биринчи жана орусча корзина валют деп коет, кыргызча кандай сөз болду экен? Ишылып бир жерге топтобой, бир чөнтөккө кармабай, 2-3 чөнтөккө, 2-3 кампага, 2-3 бурчка, 2-3 билбейм кандай сөз ылайыктуу. Бөлүп коюш керек да, тобокелди бир жерге салбаш керек. Тобокелди сөзсүз түрдө бөлүп туруш керек. Кеминде 2ге, 3 болсо жакшы, андан көп болсо андан жакшы. Ошентип биринчиси доллар, экинчиси евро,
Үчүнчүсү мүлк, бирок бүгүнкү күндө мүлктүн тагдыры абдан олкусолку болуп турат. Мен аны азыр бүгүнкү күндө мүлк жөнүндө айтпай турайын. Мүлктү сатып алгандар абдан чоң тобокелге келет. Мүмкүн утат, бирок мүмкүн уттурат. Ошон үчүн доллар, евро бул ишеничтүү. Мүлк бул узак мөөнөттө 15 жылга коркпойм, жоготуудан коркпойм, мен ошол тобокелге даярмын дегендер ойлоно берсе болот. Анан алтын. Бирок алтын бизде алтынды эркин сатып алып, коргоп, бир жерге сактап, анан кайра алмаштырып алыш иштетилген эмес. Биздин банктарда ал ишке кире элек. Ошондуктан алтынды айтпай турайын. Жөнөкөй алтынды сатып алгандар бар, илгертеден сатып алып, анан кайра ломбардка тапшырып, ал кандайдыр бир көмүскө жол менен иштетилсе болот, бирок ал өтө пайдалуу эмес да. Ошон үчүн доллар, евро, сом күнүмдүк каражатка, мындай узак мөөнөткө доллар, евро. Азыр эле үй бүлөлүк бюджеттен баштайлы деп калдыңыз. Ошол үй бүлөлүк бюджет өзү түзүлүш керекпи? Анан үй бүлөлөрдө акчаны ким кармаш керек? Үй бүлөлүк бюджетти үйрөнбөгөн үй бүлө абдан көп, көбүнчө үйрөнбөгөн үй бүлөлөр. Бюджет деген эмне? Бюджет деген бул сөзсүз түрдө узагыраак, орто жана узагыраак мөөнөткө, бир айга гана эмес. Биз баягы совет доорунда зарплата менен жашаган элбиз да. Бүгүнкү күнгө чейин зарплатадан зарплатага чейин, же болбосо айлыктан айлыкка чейин, анан бир жумалык же болбосо 30 күндүк гана мөөнөттө баланча акча келет, баланча акча мен төлөйм деп эсептеген үй бүлөлөр өтө көп да. Бул баягы көз каранды болгон элдин тагдыры. Бул өнүгүүгө, өсүүгө жана көбөйтүүгө, жаратууга жетишсиз аң сезим жана өнөр. Орто эсеп менен баланча айга же болбосо кеминде жылга, күчү жетсе бир нече жылга эсептегенди үйрөнгөн үй бүлө, алар ошо билимдүү же болбосо акчанын эсебин үйрөнүп алган үй бүлөлөр. Сөзсүз түрдө орто жана узак мөөнөткө канча киреше болот жана канча киреше болууга аракет жасап атам деп эсептеп үйрөнүп, анан ошол кирешенин ичинен мен канчасын чыгаша эмес, инвестмент кылам, жана чыгашадан баш тартып эмнеге инвестмент кылышым керек деген жерден аябай терең тиги фильтрден өткөзгөндөй аң сезим менен ойлонгон адам үй бүлөлөр, ошолор үчүнчү бул сактап калуу, сейвинг, сөзсүз түрдө эле баардыгын эле жок кылып жибербей, ошол кирешенин ичинен канчасын мен сөзсүз түрдө сактап калам деген адамдар жана үй бүлөлөр, ошолордун ийгилиги, акча өндүрүү ийгилиги, эмгегинин үзүрүн көрүү ийгилиги бийигирээк болот. Сактоо бул абдан маанилүү. Билесизби, кээ бирөө айтат, менин ашыкча акчам жок да деп. Маселе ашыкчада эмес. Маселе жетишпей турган акчадан сактап калууну үйрөнүү, бул абдан маанилүү. Бул кеп акчанын көлөмүндө эмес, бул аң сезимде, мээде. Ошо жетишпей турса дагы, курсагы толук тойбой калган учурда дагы болгон кирешесинен, болгон кармаган акчасынан кеминде 10% сактап калган адам, мына ошол жаратман бола алат. Чок, эгерде курсагы ашыкча тоюп турса дагы, бирок баары бир сактай албай, жетиштире албай, анан инвестменттин ордуна чыгашасы көбөйүп кеткен адамдар, алар канча көп албасын, баары бир лузер боло берет да, алар жоготууга дуушар боло берет. Бир угарманыбыз, көрүүчүбүз суроо калтырган экен. Бай үй бүлөдө өскөн бала акчанын кадырын билбей калат деген түшүнүк бар. Акчага болгон мамиле үй бүлөнүн экономикалык абалынан көз карандыбы дейт. Сөзсүз түрдө, экинчиси сөзсүз түрдө үй бүлөлүк экономика деп эмне? Экономика деп биз жана акчанын көлөмүн гана эмес, акчага болгон маданият, акчага болгон аң сезим, акчага болгон келишим
жана түшүнүктөр жана ишеничтер, үй бүлөлүк ич ара ишеничтер маанилүү да, көлөмүнөн эмес. Анан жанагы сөзсүз түрдө бай үй бүлөдөн мындай чыгат, кедей үй бүлөдөн мындай чыгат деген ал аныкталган эмес. Кедей үй бүлөдөн 10 баладан бирөөнүсү тың чыгышы мүмкүн, бай үй бүлөдөн 2 баладан бирөөнүсү тың болбой калышы мүмкүн. Ал көз карандуулук көзгө урунат, бирок сөзсүз түрдө ал мындай түздөн түз параллель эмес да. Андан көрө бай үй бүлө болобу, кедей үй бүлө болобу, үй бүлөнүн ичинде жана сиз айтпадыңыз акчаны ким кармаш керек деп. Акчаны бирөө көбүрөөк алып келиши мүмкүн. Бирок ошол үй бүлөдө канчалык ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнө акча маданияты таанытылган, үйрөтүлгөн, анан баардыгынын тең катышуусуна ачык мамиле түзүлгөн, жана ар бир үй бүлөнүн кичинекей балдардан баштап ошол акчага катышуусу, акчаны пландаштыруу, инвестмент кылуу пландарга катышуусуна ачык жол түзүлгөн, жана сылык, ачык жана ишеничтүү мамиле түзүлгөн, жана ар бирөөнүн катышуусу, пикири, сунуштары кымтылган. Мына ошол жерден башталат үй бүлөнүн маданияты, ийгиликтүү же ийгиликсиз маданияты, же авторитаризм, же тоталитаризм, же болбосо оройлук, же болбосо башкалардын көз карандуулугу. Эгерде үй бүлөлүк бюджеттер башка мүчөлөрүнө, үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө өзгөчө кичинекей өсүп келаткан балдарга таза түшүнүксүз болсо, алар ошончолук түшүнүксүз мамиленин арасында алардын да мамилеси түшүнүгү жок мамиле болот дагы. Анан кийин ошол жерден жоопкерчилик өспөй, же болбосо мындай аң сезими менен акчаны кабыл албай, аны жөн эле бир куру келген нерседей, канчалык кур келсе ошончолук кур кете берет. Ошон үчүн жана кээ бир үй бүлөлөрдө ал байлыктан да эмес, кедейликтен да эмес. Эгерде акчага ишеничтүү мамиле түзүлбөсө үй бүлөнүн ичинде, анда бала ошончолук аны менен аны түшүнө албайт дагы, ага ошончолук мамилеси дагы тескери болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баардыгы тең үй бүлөнүн ичинде бири-биринин ортосунда жана улуулар кичилерге үйрөтүп, көрсөтүп, акчага мамилени түшүнүгүн кандай маданият менен калыптандырып атат. Мисалы, азыр жаш үй бүлөлөр көбөйүп атат. 3 жаштагы баланы дүкөнгө чогуу кирип барып, мен баягы таң калдым, ушу бизден угуп үйрөнүп келет дагы, же өздөрү башка жерден аны таанып сиңирип алыштыбы. Дүкөнгө кирип баратып, кичинекей кибиреген шашып чуркап бараткан баласына бүгүн бир гана буюмду алабыз, бир гана буюмду тандайсың деп сүйлөшүп атышат да, келишим болуп атат. Бул келишим. Бала кирип барып өзү тандайт окшойт да, көрүнүп турат. Бир гана буюмду тандайсың деп атат. Тандайсың дегенден бала тандайт окшойт да. Бирок бир гана дегени ал ошо керектүү бир бүгүнкү күнгө керектүү келишим да. Баардыгын эле тандай бербе, же болбосо тандоого мүмкүнчүлүгүң жок эмес, тандайсың, ооба, өзүң тандайсың. Бирок бир гана буюмду алып чыгалы деген бул жакшы келишим да. Ошол учурдагы көзгө урунган анан маданияттуу. Анан ал бала биринчиден өз тандоосуна ээ болгонду үйрөнөт, экинчиден келишимге келгенди үйрөнөт. Ал көз каранды болбойт, жана ошол учурдан баштап тандаган буюмунун баасын таанып түшүнө баштайт. Тандаган сайын баасын тактап, баасын дагы туура түшүнгөнгө үйрөнө баштайт. Биздин Кыргызда айтылбаган, мүмкүн кайсы бир передачаларыңа, программаларыңарга колдоносузбу, cost and benefit деген түшүнүк Кыргызда жок. Cost and benefit дегенди түшүнмөйүнчө биз эч качан ийгиликтүү, эффективдүү иштерди аткара албай келе беребиз. Cost and benefit, баасы жана анын чыгаша пайдасы.